Assalamu алейкум, урматтуу көрөрман. Бүгүнкү биздин баяндамабызда дүйнөнү дүңгүрөткөн Чыңгызхандын жоголгон байлыгы тууралуу болмокчу. Чыңгызхандын жоголгон байлыгы тууралуу эң кызыктуу уламыштарды жана тарыхый маалыматтарды айтып берейин. Чыңгызхандын байлыгы тууралуу уламыштар анын өлүмү жана мүрзөсү сыяктуу эле сырдуу бойдон калууда. Анда эмесе биринчиси Чыңгызхандын байлыгы тууралуу жалпы маалымат. 13-кылымда Чыңгызхан дүйнөнүн эң бай жана эң күчтүү адамдарынын бири болгон. Анын империясы Кытайдан Каспийге, Сибирден Индияга чейин созулуп турган. Салык алым, олжо жана данекер соода жолдору аркылуу колго түшкөн байлыктын көлөмү абдан чоң болгон. Эң башкы байлыктарына алтын, күмүш, жибек, асыл таштар, курал-жарак, сейрек кездешүүчү китептер жана диний артефакттар кирген. Чыңгызхандын өлүмү жашырылгандай эле анын байлыгы да жашыруун катылган деп эсептелинет. Байлыктардын кайда жашырылгандыгы тууралуу биринчи версия бул Бурхан Халдун тоосундагы көмүлгөн уламышы. Бул эң кеңири тараган версия. Чыңгызхандын сөөгү Бурхан Халдун тоосунун этегине коюлуп, байлыгы да кошо жерге көмүлгөн дейилет. Айрым уламыштарда болсо анын байлыгы алтын табыттын айланасында жайгашып, хан өлгөндөн кийин аны менен кошо көмүлгөнү айтылат. Бул чоң сырды эч ким билбестиги үчүн жер казууга катышкан ошол кездеги кулдарды, аскерлерди жана кызматкерлер дагы өлтүрүлгөнү айтылат. Бул версия бүгүнкү күндө дагы эң популярдуу. Бирок мүрзөнүн так орду белгисиз болгондуктан байлыктын жайгашкан жери да табылбай келет. Андан кийинки версия болсо Керулен дарыясынын түбүндөгү алтын шаар. Кээ бир уламыштарда Чыңгызхандын байлыгы Керулен дарыясынын түбүндө жатат деп айтылат. Байлык алтын жана күмүш менен жасалган чоң табытка салынган соң дарыянын агымы бурулуп, анын түбүнө көмүшкөн. Андан соң дарыянын агымын кайра өзгөртүшүп, суу мүрзөнүн үстүн басып калган. Айрым казууларда дарыянын түбүндө табылган байыркы артефакттар бул уламышты күчөтөт. Бирок Чыңгызхандын байлыгына байланыштуу далилдер азырынча жок. Андан кийинки үчүнчү версия бул жер алдындагы жашыруун өлбөстөрдүн шаары. Кээ бир тарыхчылар Чыңгызхандын байлыгы жер алдындагы чоң комплексте катылган деп эсептешет. Бул уламыш болсо Кытайдын эң биринчи императору Цин Шихуадиндин мүрзөсүн эске салат. Кытайдын биринчи императору табытын айланта миңдеген аскерлер коюлгандай, Чыңгызхандын да байлыгы жана аскердик символдору жанында сакталган дешет. Жапон жана Кытай спутниктердин сүрөттөрүндө Хентей тоолорунун аймагында 200дөн ашуун жер алдындагы түзүлүштөрдүн белгилери байкалган. Эгер бул туура болсо, анда Чыңгызхандын мүрзөсү жана байлыгы 21-кылымдын эң чоң археологиялык ачылышы болот. Андан кийинки версия болсо, версиялардын арасында эң кызыктуусу жоголгон кербендер уламышы. Эң кызыктуу уламыштардын бири Чыңгызхандын байлыгын көтөргөн кербендердин жоголушу жөнүндө. Айрым маалыматтар боюнча хан каза болгондон кийин анын байлыгы бир нече жүз төөгө жана атка жүктөлүп, Хентей тоолоруна алып кетилген. Кербенди коштогон аскерлердин баары жоголуп кеткен. Эч ким кайтып келген эмес. Ошондуктан кээ бир изилдөөчүлөр байлык жолдо бир жерде көмүлүп калган болушу мүмкүн деп эсептешет. Ал эми 5-версия бул илимий гипотезалар жана экспедициялар. Акыркы 100 жыл ичинде Чыңгызхандын байлыгын издөө боюнча оңдогон экспедициялар уюштурулган. Советтик экспедициялар 1920-1930 жылдар аралыгында Хентей тоолорун изилдешкен, бирок эч кандай эч нерсе табышкан эмес. Жергиликтүү эл казууга каршы болуп, иштер да токтотулган. Андан соң 2015-жылы Американын National Geographic экспедициясы 200дөн ашуун адам жасаган түзүлүштөрдүн издерин тапкан, бирок казууга уруксат берилген жок. Кытай жана Жапон окумуштуулары байлык жер алдындагы чоң комплексте болушу мүмкүн деп божомолдошот. Ал эми ДНК изилдөөлөрү менен табылган артефакттар 13-кылымдагы монголдорго таандык экенин тастыктаган учурлар бар. Бирок Чыңгызхандын байлыгы али табыла элек. Чыңгызхандын байлыгынын табышмагы анын мүрзөсүнө түздөн-түз байланыштуу. Эгер бир күнү мүрзө табылса, байлыкта дүйнөгө толук ачылышы ыктымал. Чыңгызхандын мынчалык чоң байлыгы кайдан келгени баарыңыздарга эле кызык болсо керек.
Анда Чыңгыз хандын байлыктарын кайдан келгени жөнүндө баяндама өтсөк. Чыңгыз хандын байлыгынын негизги булактары төмөнкүлөр болгон. Согуш учурунда басып алган мамлекеттерден алынган алтындар, күмүштөр жана асыл таштар. Ошол эле учурда Кытай, Хорезм, Персия, Орус князьдыктары сыяктуу мамлекеттер ар түрдүү салыктарды берип турушкан. Жана ошондой эле Улуу Жибек жолун толугу менен монголдор ээлеп, өтүмдүүлүк үчүн да төлөм алышкан. Андан кийин буддисттик жана исламдык өлкөлөрдөн алынган алтын статуэткалар, сейрек кездешүүчү китептер жана реликвиялар жатат. Тарыхый жазмалардагы сандык маалыматтарга таянып, Чыңгыз хандын эң чоң байлыктары кайдан кантип алынганын дагы айтып берели. Биринчиси Хорезмдеги байлык. 1220-1221 жылдары Чыңгыз хан Хорезмди басып алганда 600 тоннадан ашык алтын жана күмүш олжолуу болгону айтылат. Шах Мухаммеддин казынасынын табылган асыл таштар жана жибектер да монголдорго тийген. Андан кийин Таңгыт мамлекети 1227 жыл Чыңгыз хандын акыркы жогортуулуунда Таңгыт падышалыгынын казынасы толугу менен монголдордун колуна өткөн. Байлыктын көлөмү болжол менен 100 тонна алтын, күмүш жана асыл таштар деп бааланат. Жана ошондой эле Кытайдагы табылгалар. Кытайдагы Цзин династиясынын борборлорун басып алганда монголдор миңдеген алтын статуэткаларды жана ошондой эле миңдеген күмүш казандарды алышкан. Тарыхчылар жалпысын алганда бул олжолордун көлөмүн кеминде 800 тоннадан ашык деп эсептешет. Ошону менен Чыңгыз хандын жалпы байлыгы азыркы акчага айландырганда 55-60 миллиард АКШ долларын түзөт. Бул 13-кылымдын экономикасы үчүн акыл жеткис байлык эле. Ал учурдагы дүйнөдөгү эң бай мамлекеттердин жылдык бюджети мындан оңдогон эсе аз болчу. Мына ошентип дүйнөнү дөңгөрөткөн Чыңгыз хандын өлүмү да, анын мүрзөсү да, анын байлыгы дагы бүгүнкү күнгө чейин сыр бойдон табышмак бойдон калууда.